экинчиси жумуш, үчүнчүсү жолдошум, төртүнчүсү ата энем, бешинчиси балдарым, алтынчысы досторум. Досторум дегенде тим эле курбу достор болбосо дагы өзүнүн кимдер болот, коллегалар болот. Ушул темага даярданып, ойлонуп атып, менде дагы бир мындай сомнение десе болот, арсар ойлор да болду да. Мисалы, мен эң биринчи местага биз өзүбүздү коебуз. Бирок ошол учур туурабы? Көбүңүздөр ушуну коесуздарбы, койбойсуздарбы? Кана кимиңиздер өзүңүздөрдү ушул приоритет туура деп эсептейсиздер да? Өзүмдү биринчи орунга коем, чын эле деп мындай эмне деп коет, колду жүрөккө коюп, ким ушуну туура деп айта алат да? Көбүсү эле ушу мен биринчи деп, же жаттап алган эле нерселерби деген да ой кетет да. Анткени бул сабакты жаңы окуп жүргөндө деле менде ушундай сомнение деп коебу, өзүм ушул жазган нерсе менен көптөө мынакей балдарымды дейт шайреже. Бизде эң биринчи эле ушу балдарды коюп эле, мен дагы балдарымды коюп, ошенткенде жаңыл Токбаевна айтканда, азаматсыз кое баштасаңыз. Жаңыл Токбаевнадан көп эле тил укканбыз да. Сен болбосоң, балдарың кантип андан ары жашап кетет. Сен биринчи, ты должна состояться деп ушинтип айтчу эле да. Бул эң туура. Мен деп өзүбүздү коюшубуз керек. Бирок көп эле учурда ошондой болобу деген суроо да. Эртең менен горячий шоколадты заваривать этип, ичип атып да ошол нерсе оюма кылт этип кетти да. Мен даже өзүмө ушу горячий шоколадты ичкенге ыра көрбөгөн күндөрүм болгон да. Эмим да түшүнүктөр келип атат. Ушул горячий шоколадты анткени кечээ күнү презентация окуп, бир немеге айтып атсак айтат да, балама бериш керек турбайбы? Небереме депчи, өзүңүзчү десем айтат го, ой жок эми мен ичем да кийинчерээк деп. Мен ошондо сразу өзүмдү ойлоп кеттим. Мен дагы элементарный, мынакей көбүсү эле өзүмдү биринчи очередке коюп атам деп ойлойбуз. Бирок мындай тамагыбыздан өтпөйбү, же биринчи очередь ушунун ден соолугу деп өзүбүздөн аяп башка бирөөнү ойлогон учурубуз аябай көп болуп атат да. Ушул компанияга келип деле ушу продукцияларды угуп атканда эле эмне болгон? Оюм сразу эмнебиз? Спасательмин да, спасатель. Башка бирөөнү, өзүмдө деле канча деген оорулар бар. Ушуну мен ичишим керек экен, ушул кондерма кофени ичиш керек экен, шоколадты ичиш керек экен деген ой келбей эле мен сразу эмне дегем? Мен ушул сиңдимдин бөйрөгү ооруйт, ушул кызым васкулит болот деп, ошолорго эле деп ойлоп баштагам да. Анан айтып калам го, өзүм үйдө кайсы продукция ачык болсо ошону иче берчүмүн депчи. Көрдүңүздөрбү? Бул учурда деле өзүмдү бир мындай кылт этип кетти да. Ушунчалык өзүмдү мындай жылдырып койгон учурларым көп эле кездешет экен да. Ошондо өзүңүздөргө анализ коюңуздар. Чын эле мен өзүмдү жакшы көрөмбү? Же бүгүн эчтеке болбойт, ушул кийимче жүрүп турасың дейбиз дагы. Анан ушул эле көйнөктү канча кийебиз? 10 жыл бою кийип жүрө берген учурлар болот да. Бул өзүбүздү биринчи орунга коебуз дейбиз, болбой эле башка бир нерселер чыга берген учурлар да көп болот да. Ошондуктан бүгүн жакшылап анализдейбиз. Экинчи темасы өзүбүзгө ишенүү да. Приоритет анан өзүбүзгө кантип ишенебиз, кайсыл учурда ишенебиз, ошол нерселерди дагы бүгүн карап кетмекпиз да. Өзүбүзгө качан ишене баштайт экенбиз? Өзүбүздү алдабаганда. Ошону жакшылап ойлонуңуздар. Чын эле азаматсыз, чын эле ушул сиз ускорениеден билсеңиз, биз дагы өз наставниктерден 3-чү, 4-чү, даже 5-чи сабактардан араң мындай макулдугумду берип, чын эле дегемде, мурда мен мугалимдер билесиздер да, дайыма өзүнүн сөзүн туура деп ойлойт дагы, жок деп тим эле спорт этип алчубуз да. Жок, эмнеге балаңды ойлобой, мен мисалы баламдын ден соолугу үчүн келгем да деп аябай доказывать этип алгам да ушул нерселердин баарынчы. Казыр ойлоп көрсөк, бизди туура направленияга кетириптир да. Мисалы самолетко деле отурганда айтат го, дайыма самолетко учуп жүргөндөр билет.
биринчи масканы эмне кылыш керек дейт, өзүңө кий дейт. А эгерде өзүңө кийбей жанталашып балаңа кийгизсең, эмне болот? Вдруг авария бирдеке болсо, балаң дальше эмне кылышты билбейт да. Ошон үчүн өзүңдү сакташың керек да. Сиздерге да айтат элем, сиздер ден соолукта болсоңуздар, сиздердин денеңиздер сак болсо, сиздер бар болсоңуздар, анан балдарыңыздар да болот да. Өткөнкү сабакта дагы мен бар, Кудай бар десем, бир эже дагы ушул жерде туура эмес айттың деп айтып атат да. То есть мен эмнени айткым келди? Сен болсоң ушул нерсени билесиң да, ушул нерсени көрөсүң да. Сен жок болсоң Кудай барды дагы көрө албайсың да деген мааниде айттым да бул нерсени. Ошон үчүн сиздер бар болсоңуздар, сиздердин балдарыңыздар да бар, жолдошуңуз да бар, досторуңуздар, жумушуңуздар да баары бар болот да. Ошондуктан өзүбүздү карайбыз, өзүбүздү сактайбыз, өзүбүздү жакшы көрөбүз, өзүбүздү биринчи гана очередке коебуз. Мен дегенди үйрөнөбүз. Ушул бизнестен, ушул жактан ой жүгүртөбүз көрүп, мен дегенди биринчи очередке койгонду мен да үйрөндүм, сиздерге да ошол нерсени каалайт элем да. Кантип десеңиздер, канча деген сабактардын баарында айтып атабыз ушул нерселерди күзгүгө каранып. Эң негизгиси баарыбыз деле бул башка бирөөнү ойлоп калганыбыз, биринчи эле өзүбүздү эмес, башка үй бүлөңдү, балдарыңды, ата энеңди биринчи орунга коюп алганыңдын да бир себеби кичинекей кезиңдеги травмалар да. Кичинекей кезибизде да. Кичинекей кезибизде эмне кылган? Мен өзүмдү ушул Назгүлен медитацияларынан кичинекей кезиңде эсте десе эле, айылда жүргөнүмдү элестейм. Айылда мен жеңемдин, байкемдин колунда өсүп калгам. Ата энем шаарда болчу, иштеп, улуу эжем байкем шаарда болчу. Мен айылда ушул сиңдилеримди багып, жардам берип, ойлоп көрсөм 4-5 жаштагы ушу 7 жашка чейин айылда жүрдүм. Кандай жардам менден деп ойлоп коем да. Бир чети мен туугандарымдын, ата энемдин мага ишеничи да. Сага ишенебиз, сен ушуларды баг, жеңеңе жардам бер деп. Ошенткен учурду мындай көбүрөөк кичинекей балага көп жүктү мынтип артып койгондон экен да. Ошол нерселердин баары келди. Назгүл менен дагы сүйлөштүм. Мен ушулардын баары эсиме келип атат десем, көрдүңүзбү, кичинекей кезиңиздеги калып калган да ушул нерселер да. Анан бир аз чоңойгондо деле бул жактан даже ата энем мага акча берет. Андай мындай жегенге, мороженое жеп, кичинекей кезде школдон. Бирок ал акчаларды өзүмөн аяп, чогултуп, анан ушу айлык барганда ушу сиңдилериме бирдекелерди алып барчу элем да. Ошолордун баарын көз алдыма элестеп, значит, эмне экен? Подсознаниеде ошонун баары жатат экен да. Медитацияда ушунун баары чыкса, значит, ошол түпкү жакта жатканы да. Эмне үчүн я должен, мен бирөөгө бирдеке беришим керек деген баары эмнеден калыптыр? Бүт бул травманын баары, бүт нерсенин баары каяктан келатат? Биздин детство, бала чактан келатат да. Бала чактан ушуну кыласың, сен мындай ответственность, жоопкерчиликти аябай мага жүктөп салган экен да. Ошолордун баарын эстеп, ошонун үстүнөн азыр да иштеп, жазып, эмне үчүн ошонун баары калып калды деп, ошонун баарын неме кылып атам да, иштеп атам да ошонун үстүнөн да. Ошон сиздерге да айтат элем, медитацияны кайра кайталагыла, кайра иштегиле дейт элем да. Анан экинчи очередке жумушту коюп атабыз. Көбүс эле жумушту кой, жумушту дейбиз. Бирок жумуш десе эле баарыбыз эле жанагы работа деп коет го, рабство деп коет. Көбүс эле жакшы көрбөгөн жумушту дагы жумуш деп эсептеп алабыз, жумуш деп ойлоп алабыз. Эптеп күнүмдүк мындай акча таап, курсак тойгузуштун, кийиништин амалын таап жүргөн нерсени дагы эмне дейбиз? Биз жумуш деп алабыз да. Кечеги күнү дагы офистен бир партнерибиз менен отуруп, анан үйлөр жөнүндө сүйлөшүп калдык. Азыр бир бум деген, сиздер деле кабардар болсоңуздар болот. Торговый центр бум деп атпайбы, биздин жаныбызда. Ошол жерде торговый местолар ачылып атат. Ошолорду алып калыңыздар деп сүйлөшүп отуруп эле, ал да ушул жактан алып койсокпу деп атабыз. Баасы кандай экенин айже билген жоксузбу деп ошол жөнүндө сүйлөшүп калдык. Ал экөөбүз коллегабыз, Зарина Талайбековна.
Анан эстеп кеттик да, мурун бир көйнөк алып, ошол көйнөктү мен 6 ай бою 500 сомдон төлөп отуруп ошол кызга кутулдум элем да. Азыр биздин жашообуздун өзгөргөнү кандай болду депчи. Мурунку работа деген, мисалы, жумуш деп эсептеп жүргөнүм бул университет болду да. Бирок ал жака кандай барчу элем, кандай энергия менен, кандай эмоция менен барчу элем. Конечно, өзүмдү айтам, балдар менен иштеген аябай сонун, мындай кантип күнүң өткөнүн да билбей каласың. Бирок үстүңдөгү мондай давка, будильник, айла жоктон барган учурларда аябай көп болгон да. Анан ошон үчүн работа десе эле көбүңүздөр экинчи местага жумушту коюш керек экен деп жакшы көрбөгөн, үшүп тоңуп мисалы базарга чыккан, же болбосо жактырбаган, мойнуңан байлагандай болуп, мен деген айтып калам, ушу среда болгондо ушул жуманын ортосуна келди деп өзүмдү ушинтип успокаивать этчү элем да. Дагы четверг, пятница экиле күн барып койсоң, бир эки парадан бүттү деп, ушундай кийинки учур такыр эле мындай баргым келбеген жумуш. Анан Алла Тааладан сурасаң эле дайыма берет экен да. Ушул берерин унутпасын ар бириңиздер. Эгерде азыр сиздердин жумушуңуздар өзүңүздөргө жакпаган жумуш болуп жатса, жакшы жумуш Алла Тааладан сураңыздар. Мен өзүм жан дүйнөмө жаккан жумуш деп. Өзүңүздөр сүйүп иштеген жумуш, ошондой нерсени мына жумуш десе болот да. Ошол жактан мындай удовольствие алып, сүйүп иштеп, ошол жака майрамга баргандай, на работу как на праздник деп коет го, майрамга баргандай болсо вот ушул жумуш да. Ошонун баарыңыздар аны да анализдеп көрүңүздөр. Кайсыл жумушта иштеп атасыздар? Сиздерге бул жагабы, жакпайбы? Же болбосо айла жоктон барып атасыздарбы? Курсак толуш керек, жептеп кийиниш керек деген үчүн барып атасыздарбы? Ошонун баарын анализдеп, эгерде чындап жан дүйнөгөн жаккан жумуш болсо, анда приоритет боюнча экинчи местага койсоңуздар болот да. Эгерде сизге жакпай ушинтип атса, ойлонуп көрүңүздөр. Жашоо бир келет. Сиз канчага чыгасыз? Казыр канчадасыз? Жашоонун канча бөлүгүн жашап койдуңуз? Ошол нерсени ойлонуңуздар да. Дагы эле ошону уланта беремби? Же мен башка жашоого татыктуумунбу? Вот ошол сыяктуу өзүңүздөргө эмне кылыш керекпиз? Суроолорду бериш керекпиз да. Мен башка жашоого татыктуумунбу? Же ушундай эле жакшы көрбөгөн жумушка айла жоктон бара беремби деп ой жүгүртүүнү өзгөртөбүз. Алла Тааладан сурансаңыздар, жолуңузду ачып берет. Мен дагы ушу үнүм жеткен окшойт деп коем. Анткени ушундай суранчу элем да. Мен иштегенден тажабайм. Мен иштейм. Бирок мындай жакшы көрүү будильниги жок, начальниги жок, өзүм сүйүп иштеген ушундай бир жумуш болсо деп. Канча деген кишилер азыр хоббисин эле жумушка айландырып алды. Мына канча деген апалар мисалы сайма сайып, вот ошону эле сонун нерсеге айландырып алды да. Ошон үчүн жумуш десе жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Өзүңүздөр эмнени каалайсыздар? Айтат го, сен эгерде ресторан ачсаң дейт, сенин балаң, неберең ошол жактан тамак жей турган болсо дейт, анда бул туура жумуш дейт да, туура нерсе кылып атасың дейт да. Просто ойлонуп көр дейт, сенин поколениең ошол жактан жейби дейт. Бул эмне деген сөз? Башка кишиге вред, зыян алып келбейби деп. Анткени көп эле жумуштарын ачып, эмне болду? Кишиге зыян болсо дагы акча тапкан. Ошондой жумуштарга да алек болду. Анын дагы артын ойлош керек да. Сиз бирөөгө зыян кылып атсаңыз, сизге да башка бирөөнүн зыяны тиет да. Жизнь бумеранг деп коет го. Канча деген законы вселенной, укутуңуздар, алтынай сонун кылып ошол сабактарды өтүп берди. Сиздер кандай нерсени берсеңиздер, сизге Алла Таала кайра эмне кылат? Ошону 10 эселеп, 100 эселеп берет да. Ошондуктан жумуштун дагы кандай жумуш экенин өзүңүздөр сүйүп иштеген жумуш болсо, бул экинчи местеде турат да. Үчүнчүсү, бул ким туруш керек? Приоритет боюнча жолдошуңуздар туруш керек. Айтабыз, жолдошуңуз барбы, жокпу? Ошон жолдошум бар деп элестетип, анан замужем күйөөңүздүн артындасыз да, ошол нерселердин баарын элестетип, мен буну дагы бир аз мындай арсар, именно ушул жерден арсар болдум. Анткени көптөгөн ушундай ситуациялар кийинки учурмага жолугуп атат. Жолдош менен жакшы мамиледе болбогон, азыр Инстаграм, интернеттерде деле көп эле
ачылып калат го. Жолдошу менен урушуп, азыр монда приюттар ачылып атат, аялдарга, балдарына жардам бергени, ошондо приоритет деген теманы өтүп атканда ушу жолдошун 3-чү месте коюш керекпи, койбош керекпи деген да ой келди да магачы. Анткени канча деген эркектер өздөрүнө кандай десем контролдой албаган, колу тийген, аялдарына, балдарына кол тийген ошондой эркектер дагы кездешпей койбойт да. Анан бирок анын баарын эле кайра эле өзүбүздөн экен да. Өзүбүз ошону позволять этип атпайлыбы? Ал да теманы өттүңүздөр, өзүңүздөрдүн границаңарды билиш керек. Өзүңүздөргө позволять этип колун көтөргөнгө макулдук берип атсаңыздар, значит, не дейт буну? Өзүңүздөр нарушать этип атасыздар, балансты да. Ошондуктан силерге кол тийип атат деп дагы айтмакмын да. Ошондой ситуациялар мындай кийинки учурда мен кеңешип, сүйлөшүп, ушундай болуп атам, эмне кылсам, анан сот мага мен тарапта болбой атат, анан күйөөм жака чечип койду деген ушундай нерселердин баарын. Эгерде ошол мисалы кече эле отурдук бир партнерым менен сүйлөшүп, анан сот Верховный сот эле калды, балдарымды мага бербей атат деп ошондой немелерди армандарын айтып отурду да. Анан ошондо эртеңки темам приоритет ушул месте койсокпу же күйөөлөр ошого татыктуу эмес деген сыяктуу бир арсар болот да. Бул жерде күйөөсү эле эмес, аялы дагы да. Эгерде сиздер эркек болсоңуздар, 3-чү местага аялыңыздарды коюшуңуздар керек да. Бирок бул нерсени деле кайра эле өзүңүзгө ишенбегендиктен, өзүңүздөргө не можете за себя постоять дегендей да. Жакында эле бир чоң коуч блогер дагы жолдошу менен ажырашып ошондой болду го, кол тийчүү дейт. Боюнда бар кезинде сабап салып 7 айлык болуп төрөлүп калган себеби да ошодон деп баласын айтып атат да. Ойлонуп көрсөм дейт, мени кичинекей кезимде мага сүйүү, мээрим жетишпей калган дейт. Анан мен мамам сабап туруп, Отман Таңтинаржы, мен сабап, анан кийин кайра кучактап, мен сени жакшы көрөм да кызым, сени жаман жака барбасын деп ошончун урбадымбы деп ошентип айтчы дейт. Көрдүңүздөрбү? Эгерде кимде ким азыркыга чейин балдарына же небересине колдору тийсе, ошону жакшылап ойлонуңуздар. Эч качан кол тийбеш керек балдарга да. Сүйлөшүү жол менен эле не кылыш керек, ошону чечиш керек да. Bunun баары подсознаниеге жата берет экен да. Бул нерсени эч бирин мен билмес элем, ушу психологияга келгенден бери, ушул өзүңдүн үстүнөн иштегенден бери ушул нерсенин баарын ойлонуп анализдеп көрсөк, бунун баары туура нерсе экен да. Анан мен жолдошум да мени сабап, анан жакшы бир нерсе алып берип, жакшы сөздөрдү айтып койса, мен жакшы көрөт турбайбы деп ойлочу экенмин деп атпайбы, карабасыздарбы? Аны мен кылбай эле, мен на подсознательном уровне дейт да. Бердеги нейрондор кичинекей кезиндеги нерсени кайра эле эмне кылат, кайталайт. Кайра эле ушул нерселердин баары кайталана берет да. Ошондуктан сиздин отношенияңыз балдарыбызга, эркек уулдарыбызга да отношениянын баарын өзгөртүш керек да. Ага мындай ишеним эле, вера бериш керек. Мен сага ишенем, сен буну кыла аласың деп. Ал дагы сиздин небереңизби, балаңызбы, жакшы сөздөрдү эч качан аябаңыздар. Дайым айтам, оозуңуздагы желди аябаңыздар. Жакшы сөздөрдү сүйлөңүздөр, комплимент айтыңыздар. Өзүңүздөрдүн балдарыңызга эле эмес, көчөдөгү кишиге дагы комплимент айтып, жылмаып койсоңуздар, бул дагы өзүнчө бир садаканын дагы бир түрү экен. Благотворительность дейт. Обязательно прям колуңар менен акча бере албасаңыздар дагы, жылуу сөз менен, комплимент менен көңүлүн ачып коюуга сиздин колдон бул нерсе келет да. Анан көбүсү эле ушу канчалык жолдошубузга ишене баштасак, ошончолук эмне болот экен, семьябыз дагы ынтымактуу болот да. Кээ бирөөнүн мындай жолдошу жок, 3-чү месте койсокпу, койбосокпу деген бир ой келсе дагы, азыр эжелер менен тамашалашып калабыз, сүйлөшүп калсак, мындай чын жан дүйнөсү менен сүйлөшкөндө айтат да. Чындыгында мен жолдошум азыр бар болсо, такыр башкача болмок дейт да. Балдардын өз орду бар экен. Ар бир нерсенин ата-энең өз орду бар экен дейт да. Жолдошуңдун анын да өз орду бар дейт да. Жолдошуң вот чын эле да, эң немеси эле мынтип ооруп калсаң эле, ким сени көбүрөөк карайт экен? Жолдошуң карайт,
жаныңда. Ошон үчүн баарыңыздардын жолдошуңуздар жок болсо турмушка чыгыңыздар, биз эжелерге тамашалап калабыз го, жолдош таап алыңыз деп. То есть ким билет туурабы. Ошондуктан кандай эле мурун ар бир нерсенин өз орду болот да. Ошон үчүн эмне кылабыз, жолдошубуз үчүнчү местада болуш керек. Жанагы колу тийип башкача болуп аткан, значит өзүңүздөн дагы изден көрүңүздөр да. Мен эмнени туура эмес кылдым. Мен кичинекей чагыңызды, мына психологияны окуп атпайлыбы, кичинекей чагыңыздагы травмаларды ойлонуп, ошонун баарын жазып, мен эмне үчүн ушундай ситуациялар чакырып атам, эмне үчүн ушундай именно мен менен болуп атат деген нерселердин баарын эмне кылабыз, анализдеп, үстүнөн иштейбиз да. Анан төртүнчү, бул мен дайыма айтам, ата энени коюңуздар деп. Көбүңүздөрдүн ата энеңиздер жок. Көбүңүздөрдүн ата энеңер, меники деле энем жок. Бирок эмне кылабыз, ошо Куран окуп туруш керек да. Балдарыбызга пример көрсөтөбүз. Ошол канчалык Куран окутуп, мен деле ушундай борсок жасап, неме Куран окутуп ушинткенде, менин кыздарым үлүп алат да ошол нерседен. Мага ал нерсе каяктан келет? Менин ата энемен келет да. Биздин үйдө да ушундай нерселер көп болчу. Менин чоң апа, чоң аталарыма Куран окутуп, анан 31 майда сөзсүз ушул нерсени кылып, атамдын каза болгон күнү айылга барып ушунчалык, ошонун баары көрдүңүздөрбү? Мындай на автомате деп коет го. Мен аны ойлосом деле ошол нерсени жасайбыз да. Анткени бул нерсени көрүп жүргөн. Айтат го, не надо воспитывать детей. Нужно быть просто примером, да. Сиздер пример болсоңуздар, мажлистин чыгарып турсаңыздар, Куран окуп турсаңыздар, не кылат? Балдарыңыз, небереңиз сиздерди кошо туурайт да. Кимдин ата энеси тирүү болсо, бактылуусуздар деп айтат элем. Кече күнү мага бирөө подписка болуп, биздин эле партнер экен, башка команданан. Өзү 60-тардагы эже экен. Карасам, ата энесинин сүрөттөрүн коюп, бир тойдо жүрүшөт. Где-то 80-ден ашкан, даже 90-го чукулдап калган окшойт. Немесинен көрүнүп турат да. Кандай сонун бактылуу деп айтат элем да. Кимиңиздердин ата энеңиздер бар болсо, сыйлап алыңыздар. Кече күнү дагы ушундай разбордо отурганда өзүнүн мамасын аябай мындай туура эмес жактарын айтып, ушинтип атат, айттым. Негизи биз ата энебизди осуждать эткенге, сындаганга эч биздин укугубуз жок да. Бизге ушул жашоону ким алып келди? Биздин ата энебиз алып келди да. Ошого только разычылыгыбызды айтыш керекпиз, только разы болуш керекпиз. Ата энеңизди айтат го, родителей не поменяешь дейт. Аны көп эле ушул учурда ата энесине эмне болуп алат? Ата эне болуп алгандар көп да. Мен сиз алар эмне дейт? Мен болбосом аларга как мындай тамагын деле апарам, кийинтип пропадут дегендейчи. Мен сиз алардын күнү өтпөйт дегенде ушундай сүйлөгөндөр бар. Ошондо эле сразу эле мындай немелер шылчоктор болуп келет да. Айтам да, ушул жашка чейин ким чоңойтtu? Ушул жашка чейин ким алып келди? Туурабы? Ошондуктан ата энебизди сыйлап, ата энебизди бар болсо азыр эркелеп алыңыздар деп айтат элем да. Анан мисалы бизде эле менин папам бар, ошого барып бир нерселерди алып берип ушинткен сайын менин кыздарыма үлгү да. Көптөн бери бар элекпиз да, айтам, эмнеге алып барбай калдык деп ушундай суроолор дагы бергенде мынтип ойгоносуң да, чын эле кээде ушундай жумушка кирип кетесиң да, үй бүлө бутка кирип кетесиң. Сенин кыздарың, неберелери көргөн нерсе эмнеге кайталанбай калды дегендей суроолорду бергенде, чын эле деп ойлоп кетесиң, чын эле эмнеге барбай калдык, кой барып коелу деп. Анан барганда кадимкидей өзүңдү кичинекей баладай неметип кетесиң, элестетип да. Мисалы менде ошондой да, барып эркелеп сүйлөшүп отуруп, мурунку кичинекей чагымда бир нерселердин баарын айтып берип, ушинтип отурса, барган сайын бир эле сөздөрдү кайра эле кайталай берген учурлар болот. Кээ бири ошондо дагы кагып силкип ошенткен учурлар да бар да. Биздин бул жерде арабызда жаштар да бар, ошолорго айтат элем, өздөрүн мындай үстөмдүк
кылгандар бар да. Ошондо эмне үчүн жолум жабылып атат, эмне үчүн жашоом жакшы болбой атат деген суроолордун жообу ушудан да. Ата энеңиздерди канчалык өйдө койсоңуздар, ошончолук сиздердин жолуңуздар ачылат. Ошончолук батасы тиет да. Ошон үчүн ата энеңиздерди барктаңыздар дейт элем. Ошон үчүн ата энеңиздерди балдарыңыздардан дагы өйдөрөөк коюш керек. Анткени алар канча жашайт ким билет. Бир чети алар болбосо биз каяктан төрөлөт элек, биз каяктан ушундай воспитаниелерди, таалим тарбияларды алат элек дегендей да. Ошон үчүн дайыма ата энеңиздерди жогору коюңуздар. Сүйлөгөн сөздөн деле байкаса болот да. Кече күнү көп инсайттар келди да. Ушундай мен деле ушундай болушум керек. Бул бизнеске чейин деп дагы өзүмө дагы мындай бир чети ыраазы болуп кеттим, ушунча өзгөрдүм деп. Анан түшүндүрүп, ушинтип сүйлөшүп отурдук, бирок канчалык деңгээлде жетти билбейм. Анын немесин, улуу эки баласын мындай экинчи турмушта анысы менен дагы жолдошу менен жакшы болбой атат, тоже кол тийип ушундай болуп атат. Эмне үчүн ошол нерселердин баары кайталанып эле атат деп ошол суроолор менен кече отурдук да. Анан мамасын туура эмес жактарын айтып атат да. Мама мынтип тарбиялап атат, тигинтип тарбиялап атат деп аны айттым да. Ыраазы болушуң керек. Эгерде ошол балдарыңды азыр мынакей өзүң бак деп, азыркы дагы талашып аткан 3 балаңды мына 5-өн тең өзүң бак десем эмне кылат элең деп кечөөңкү эле ситуация да. Десем ойлонуп калды да, чын эле дейт да. Чын эле мамам болбосо мен ким элем дейт. Балдардын кичинекей чагынан баштап ушинтип багып келаткан. Биз колдо бар алтындын баркын билбейбиз да. Көп учурда ушундай нерселер болот да. Кийин дедим, аябай өкүнүп каласың. Казыр просто ошол ситуацияларды мындай деп айтат элем да. Оң жагынан карап көр, сол жагынан карап көр, үстү жагынан карап көр деп ар бир тарабынан карап көрүш керек да. Бир эле жерди эле кечке монтип каза бербей, эмне кылыш керекпиз? Ошол нерсени бардык жагынан карап көрүш керекпиз. Кандай болгондо туура болуп атат? Кандай болгондо бул ситуация оң жагынан чыгат деген сыяктуу да. Ошон үчүн эмне кылабыз? Ата энеңиздер бар, сиздер бактылуусуздар деп айтат элем да. Ошо бактыңыздар көпкө чейин улансын. Казыркы учурда сыйлап алыңыздар. Көптөгөн роликтерди көрөбүз, жүрөк ооруп, жүрөктү оорута турган жанагы дом престарелыхты казыр көрсөтүп калат. Ошолорду көргөндө да жүрөгүң бир сырттеп кетет. Казыр уже жаңы жылдын астында даярдыктар башталып атат да. Налпары подароктарды берип, концерттерин көрсөтүп, ушинткен учурларда аябай жүрөгүм ооруйт да. Возможно, алардын деле бир карма деп коет го, отрабатывают какую-то карму деп коет, мындай психологияда. Мынтип ойлонуп көрсөң, ушул нерсенин баарын, значит, ушундай болуш керек болчу деген учурларда бар да. Аны менен деле эми ар бир илимдин өзүнүн эмнелери бар, доказательстволору бар да. Значит, ушуну өтүш керек болчу алар депчи. Ошондуктан ар бир күндөн, ар бир нерседен сабак алабыз да. Андан кийин 5-чи кимди коебуз? Балдарыбызды коебуз. Балдарыбызды көбүбүз эле мынакей 5-чи эмес, 1-чи коюп алабыз. Шайреже 1-чи коюп атпайбы? Ошол сыяктуу. Шайреженки азыр балдар эле эмес, небересин 1-чи очередке койгон учурлар болду го. Чындыгында эле ошондой, мен деле балдарым деп эле аларды коесуң, бирок мындай кээде бир разочарованиялар болуп калат да. Меники деле азыркы учурда канчалык балам десең деле, эмне деп коет кыргызда? Ата эненин ою балада, баланын ою талаада деп коет. Ошондой доказательстволор көп келгенде аны ойлойсуң да, чын эле күйөөңдү 1-чи очередке койгоң туура эле болуптур деп, балаңан 1-чи койгонуң деп. Балдарыбыз эмне болот? Чоңойот, кетет, өзүнчө бир үй бүлө түзөт да. Көп эле ата энелерибиз бар, балдарына таарынган учурлар. Бирок ошондо айтат элем, эмне үчүн таарынып атасыздар? Анткени бул сиздердин кайра эле проработать надо да, ушул ситуацияңызды. Значит, сиз дагы ата энеңизге ушундай мамилелерди кылгансыздар да. Балдарыңыздар казыр мындай, казыр психологическая часть болгон үчүн психология көп кайрылабыз да. Анткени
сиздердин кылган нерсеңиздер кайра эле сиздерге эмне болот экен, күзгү болуп эле келип калат экен да. Сиз балдарыңыздарды кандай тарбиялап атсаңыздар, ошонун баары эле сизге кайра, сизге орой болуп атабы? Сразу мынтип ойлонуш керек да. Аны мен урушуп, ага таарынып кереги жок. Өзүбүздүн төрөгөн балдарыбызга таарынганын эч кажети жок да. Андан көрө ойлонуп, мен качан ушундай ситуация болду эле, мен да ата энемди ушул учурда таарынтып билем деген ойлорду, ушул ситуацияларды эмне кылыш керекпиз, эстеш керек экенбиз да. Балдарыңыздарга туура тарбия берген, элементарный сиздер китеп окусаңыздар, сиздин балдарыңыздар да китеп окуйт да. Жөн эле мындай эле пример да. Үйүңүздөрдү таза жыйнап атсаңыздар, балдарыңыздар сиздерге окшоп жасайт да. Менин улуу кызым ушу 5-6-ларда го. Анан эжем келип калыптыр үйгө. Мен жумуштамын. Анан айттым да, үйдө кызым бар, үйгө кире бер, азыр 1 сааттан барам дедимби, ушундай деп барсам, анан айтып атпайбы? Чын эле дейт да. Столдун үстүн сен кандай даярдасаң дейт, точно ошондой даярдайт экен деп көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн эмне дейт? Дайым айтат, не надо воспитывать детей дейт да. Буну кыл, тигини кыл эмес, сен жасаган нерсеңди эле эмне кылат экен? Балдарың кайталай берет да, кайталай берет. Кээ бирөөлөр балдарына таарынып алышат, кээ бирөөлөр балдарына таарынып, келиндерине таарынып, ушундай учурлар болот да. Ошолор жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр, сиздерде андай ката болгон эмес беле. Ошол нерсени ойлонуш керек экен да. Ошол нерсени ошодон башташ керек экен да. Балдарыбызга жакшы тарбияларды, жанагы элементарный айтып атпаймынбы, Куран окуп, мажлистин чыгарып, Куран окуп ушинтип атсаңыздар, балдарыңыздар көрөт. Ошондой кылыш керек экен дейт. Же болбосо семья менен чогуу отуруп тамак жегенде, же болбосо элементарный жолдошуңуз менен отношенияңыз. Менде деле андай учурлар болгон. Мен деле аябай прям таптазамын деп айтпайм. Бизде деле жолдошум экөөбүздүн ортобузда мындай на повышенных тонах деп коет го. Ушундай урушкан күндөрүбүз деле болот да. Анан мен кызым уже турмушка чыккан. Анан айтат да, ушундай жиним келип, анан жолдошум менен айып урушкум келип, бирдеке деп салат деп айттым десем эле, мени карап, анан кучактап жүр комнатага деп, комнатага алып келип алып, эмне болду деп, мен сени угуп атам, эмне болду, эмнеге недовольный болуп атасың, давай сүйлө, айт деп, ушунча эмне деп айтарын билбей калдым дейт да. Бизде туура, бизде болсо үйдө ушундай болуп кетет да. Мен үнүмдү катуу чыгарып, урушкан күндөрүм болуп кетет, тамашалап күлүп калам го. Мугалим болсоң сөмөйүңдү жумушка тышта деп мен жолдошум көп ушундай замечание айтчу да. Студенттериңе тигини кыл, буну кыл деп көнүп калып, үйгө дагы ушул адатыңды таштабайсың деп мен жолдошума көп ушундай замечаниелерди укчу элем да. Менде деле андай учурлар болгон. Азыр деле ошонун үстүнөн иштеп келатам. Азыр деле тим эле идеальный болуп калдым деп айтпайм, бирок ошонун үстүнөн иштеп, өзүмдү контролировать эткенди кадимкидей мындай үйрөнүп баштап атам да. Анан айтат, эмне деп айтарымды билбей калдым. Спокойно отуруп, алар да ошондой экен дейт. Мен бир мындай конфликтный ситуация, повышенный тон дегендерди алардын семьясынан көргөн жокмун дейт да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан эмне кылабыз? Туура тарбия бергенде. Менде деле ошондой бир мындай ата энемдин урушканын такыр бир уккан эмесмин. Өздөрүнүн комнатасына барып, сүйлөшүп ушинтип келчү эле. Биздин көзүбүзчө андай эч нерсе болгон эмес да. Мен башка жакта тарбияланып калгам бир аз, ошол жактан все равно көрдүңүздөрбү? На подсознательном уровне ошол нерселерди алат экенсиң да. 7 жашыма чейин өсүп калгам деп атпаймынбы? Каникулдарда деле ошол жеңем менен байкеме барып калчу элем. Ошол жактан ушул ситуациялардын баарын өзүм алып алган экенмин да. Ошонун баарын эмне кылып атабыз? Азыр анализ деп атпайлыбы? Анализ да. Анан балдарыңыз, неберелериңизге деле башында айтып кеттим, эч бир мындай колуңуздарды тийгизип, анан мындай бирөөнүн көзүнчө, кандай десем, башка бир семьянын көзүнчө же коноктордун көзүнчө бизде бир мындай немебиз бар, адат деп коебу, баласынын жаман жагын айтып, мындай уят кылып дейби, ошондо бир аз өзүнө келет дейби, ушундай бир учурлар бар. Ошол нерседен дагы алыс болуңуздар дагы. Алысыраак болуңуздар. Анткени көп ушундай ситуацияларды угуп калам. Мен дагы жакында эле кайнымдикине барсак, ушул баласы бир аз толугураак, анан карагылачы курсагы меникинен да чоң.
деп ал баласы эми 3-класс ушундай да. Ошол нерселерди мындай бала катары өзүм мындай кабыл алып атам да. Бул нерсенин баарын окуп жүргөн үчүнбү, анан кийин наоборот мактап ушинтип койдум да, ой жок, аябай сонун, бул отличник, эми спорт менен заниматься этсе эле ушундай сонун болот да десем, папасы болбой эле жаман жагын айтат да. Бунун баары эле кайра мага деле бир күбө. Значит, мен угуп жатамбы, плюстарды коюп койсоңуздар, что-то сигнал келип атат, слабый, интернет слабый деп. Кийинки учур что-то интернет жакшы саткпай атат, ошондуктан эмне кылабыз? Балдарыбызды 5-орунга коебуз. Биринчи ата энебиз, анан барып балдарыбыз да. Көп эле ошол жерде жолдошунан дагы, көбүнчө ушу семьясынан ажырашкан жалгыз бой апаларга чоң рахмат, угулуп атат, жалгыз бой энелер в основном өзүнөн да биринчи баласын коюп алат да. Кээде ойлоп калам, ошон үчүн дагы жолдошу жок жүрөбү деп. Андай деле мындай тааныштарым бар деп айтсам болот. Жолдошу жок, өз жалгыз тарбиялап аткан. Баарынан эмне кылып алат? Баласын өйдөө кылып алат, Даже собранияларга барганда деле байкасаңыздар, тоже мындай мать-одиночка деп коет го, вот ошолордун приоритеттерди койгондору туура эмес деп айтат элем да. Күйөөң жок болсо да күйөөң бардай элестет дейт го. Ата энең жок болсо дагы ата энең бардай элестет дейт да. Ошодон кийин ушу баласы үчүн канча конфликттерге баргандар бар. Бизде мындай школьный чаттар бар го, ошол жактан деле уже билесиң да, ким жалгыз тарбиялап атат, ким баласын таламын талашып атат. Вот ошондой нерселердин баарын ушу анализ дегенге үйрөнүп калат экенсиң да, кадимкидейчи. Көбүнчө эле анын баласы такыр мындай особенный дай, ушундай сезишет. Анткени алар үчүн эң бул дүйнөдө ошол баласы эле деген сыяктуу да. Ар бир нерсенин өз местосы бар. Ар бир нерсенин да. Тарбия дагы туура эмес болуп калат. Ошондуктан туура тарбияларды көрсөткөнгө аракет кылыңыздар деп айтат элем да. Андан кийин барып эң акыркы ким? Достор. Менде деле достор бар. Ар бирибизде деле достор бар, Бирок көбү мындай бойдок учурда деп айтат элем. Бойдок учурда көбүбүз эле ушу достор менен жүргөнбүз. Бирок байкасаңыздар, мурунку подружкаларыңыздар турмушка чыккандан кийин уже алыстап биринчи очередте эмне болуп калат экен? Семья болуп баштайт экен, Көп эле, бирок кээ бирөөлөр бар го, биринчи досун тандагандар да. Ошол обучение өтүп атканда бир жаш семья бар экен. Ошол эле эсимен кетпейт. Ошол приоритеттерди жаз десе, доска чыгып туруп, эң биринчи жаштар, азыркы жаштар действительно өзүн биринчи орунга коет да. Өз каалаган кийимин кийет, өзлөрүнүн да выбору бар да. Мен деле ушул учурга кирип калгам. Мен үчүн мындай ата энем алып келип берет, ошону кийем. Эмне бар, ошону жейбиз, ошол сыяктуу да. Азыркы балдар, мен буну кийбейм, мен буну ичпейм, ушул сыяктуу мындай выбор бар да, выбор слова да. Анан ошол жаш баланы доскага чыгарса, эң биринчи өзүн жазды, приоритет боюнча мен өзүмдү биринчи орунга коем дейт. Экинчи досторун коюп койгон да. Ошончо аябай күлдүк элек, үйлөндүм келсе жакында эле үйлөнгөм деп анын келинчегин эң акырына коюп койтпайбы. Анан күлүп атпайлы, ошо көнө элек да, көрдүңүздөрбү? То есть ушундай ошибкаларды кылгандар деле бар. Семьясы туруп, досторун биринчи очередке койгондор бар. Ошондо иерархия деп коет го, иерархиянын закондору да бузула баштайт экен. Анткени приоритет туура эмес коюлуп атат да. Досторуңуздарды азыркы учурда, мисалы мен досторум, сен Бишкектесиңби деп сурашат. Же болбосо качан убактың бош деп, өзүчө азыркы учурда аябай удобно болуп калбадыбы? Бир чатта эле ошол нерселердин баарын жазышып, сүйлөшүп, мурун кандай болчу эле, мынчасында туулган күнүм ошончосунда өткөзөм деп эле. Азыр болсо сага ылайыктап ушинтип калды да, анткени бул дагы приоритети туура болгондуктан да. Мынчасында десе эле бара берсең жумушуң калып калып атпайбы, же семьяң калып калып атат да. Кээ бир немелер бар го, үйдө эми кээ бирөөнө шек келтириши мүмкүн, бирок жана даватка чыккан эркектер в основном мындай айылдан деле туугандарыбызды ушинтип осуждать этип ушинтип калышат.
үйүн эмес, аныкы мындай жумуш бу же Кудайга служение кылып атам деп ойлойбу, үйдө эч нерсе даярдабаса дагы дейт, ушинтип кетип калат. Ал мындай достор катары эмес, мен айткым келди. Кээ бирөөлөр ушундай досторуна дагы семьясын ачкабы токпу карабай эле достору менен кетип калып аткан учурлар көп. Ошондагы эмне болот? Семьяда мындай разрушение болот да. Көп семья эмнеден ажырашат? Приоритетти туура эмес койгондон ажырашат да. Ошондуктан дагы ойлонобуз. Достор биринчи болуш керекпи? Же семья биринчи болуш керекпи? Же өзүбүздү биринчи коюш керекпи депчи. Анан кийинки темабыз бул өзүбүзгө ишенүү деген да. Өзүбүздү биринчи очередке коюп аткандан кийин, значит өзгө ишенген үчүн ушул жака коюп атабыз да. Бирок жакшылап мынакей сабак бүткөндөн кийин анализдеп көрсөңүздөр, чындыгында мен өзүмдү биринчи очередке коембу? Чындыгында өзүмө жаккан кийимди ала аламбы? Же эртеңкиге жылдырып коембу деп. Канча жашообуз калды, ошондо жакшылап ойлонуп көрөлү да. Анан көбүнчө эле өзүбүзгө качан ишенбей баштайт экенбиз? Өзүбүзгө калп айтканда. Калп айткан десе эле мынтип эле ойлоп эмес, мен баягыда алдап койдум деп эмес. Көбүнчө эмне кылабыз? Эртеңкиге жылдырганды жакшы көрөбүз. Мисалы, эртең менен ким суу ичти? Барыңыздар да. Суу ичип, өзүлөргө ыраазычылык жазып, ошонун баары мындай биз сабак өтүп атканда эмне кылабыз? Чын эле мен ушинтем, бүгүнтөн баштап ушинтпесем дейбиз дагы. Мээбизди эмне кылдык? Алдап койдук да. Эгерде ушул нерсенин баарын кылып атсаңыздар, өзүңүздөргө ишеним бар, өзүңүздөргө сүйүү бар да. Бул сүйүүнүн баары бизге качан келет экен? Азаматсыздар, кимдер ушул нерсени дагы эле жасап атса, өзүңүздөрдүн үстүңүздөрүн иштеп, китеп окуп атсаңыздар, өзүңүздөргө пландардын баарын түзүп алып, ошо менен иштеп атсаңыздар, сиздер чоң азаматсыздар демекмин да. Ийгиликтерди каалайм, өзүңүздөргө ишенүүнү арттырып атасыздар да. Эгерде өзүңүздөргө ишеним жок болсо, араңыздарда да бар ошондой, өзүңүздөргө ишенбей, сомнение деп коет. Мен ушул ийгиликке жетемби? Бир мечтаңызды кое алдыңыздар да, мисалы машина алам деп, мен ошого жетемби, жетпейм деп арсар болгон сайын өзүңүздөрдү эмне кылат экенсиздер? Артка тартат экенсиздер да. Өзүңүздөргө ишенимди да кандай жол менен арттыра алабыз? Жазабыз. Эң жаккан практика мага жазып чыгуу да. Көп нерсенин баарын өзүңүздөргө ишенген, эмнени жаздыңыз эле, кандай пландарды койдуңуз, ошонун баарын кайра ачып тастыктайбыз да. Мисалы 20 барак китеп окуйм күнүгө деп өзүңүздөргө планга койдуңуздар да. Бирок 20 эмес, 10 барак окуганда эле бир жумушуңуз чыгып калды, жаптыңыз, таштадыңыз. Эртесин кайра баштадыңыз, кайра до конца бүтүргөн жоксуз, бир күнү даже китеп окуганда жоксуз, же суу ичкен жоксуз деген сыяктуу бул элементарный нерселер да. Ошондой болгондо өзүңүздөргө эмне болот экен? Ишенимдер кете баштайт экен да. Өзүңүздөргө ишенимди кантип арттырасыз? Өзүңүздөр эмнени пландасаңыздар, мисалы мурда деле кандай артыкчылыгыңыздар бар, кайсыл учурда өзүңүздөргө ишендиңиз? Мактоо керек да өзүңүздөрдү. Көп эле айтабыз го, бул ишеним деле бизге кайсыл жактан ишенбей калганбыз? Бул кайра эле кичине чагыбыздан баштап. Психологиянын баары эле бизге эмне кылат экен? Даже курсакта жаткан кезден баштап влиять этет экен да. Биздин кичине жашыбыздан. Биздин ата-энебиз айтышы мүмкүн, калп айтпа, калп айтып атасың деген сөздөр эң мындай зыян келтирет экен да. Мен алдап атамбы, калп айтып атамбы, туура эмес айтып атамбы деген сомнениеге, жолубузду бууган учурлар. Ошонун баарын эмне кылабыз? Бул мен жөнүндө айткан жок. Мисалы, мындай элементарный немеде медитация жасаганда ушул нерселер сиздерге келсе, ушундай жакшылап действительно медитацияларды кылсаңыздар, ушундай даже үндөрү угулат. Мен бир эжем айткандай, өзү уже 64-тө болчу ал кезде. Назгулян медитациядан кийин дейт, 3 жашыңызды эстеңиз десе, ушу 3 жашта дейт, денем менен даже сездим дейт. Чоң апам, жана көк чыбык бар го кыргыздарда, көк чыбык менен чабып көгүн кетиресиң деп ушинтип коет го.
ошо мен чаап мен буутумдун учуна туруп алып тим эле мындай бурч бар дейт, мештин бурчу, ошол жака тыгылып алганым бала немем чыпылдап чаап аткан ошону элестеттим деп атпайбы, ошонун жан дүйнө мен сездим деп көрдүңүздөрбү? Ошонун баарын биздин кичинекей чагыбызда ата энебиздин тарбиясынан болгон нерселер да. Силерге бир нерсени даже идишти жууп койсоң, анан идиш жуудум десе, калп айтпайт, сен жууган жоксуң, сен качан жуучу элең? Же болбосо мен беш алып келдим десе, ой койчу калп айтпай. Ушундай көп биз мындай маани бербеген учурлар болот. Бирок бизде не кылат экен, бул жерде ушул нерсенин баары кала берет экен да. Ошонун баарын кетириш үчүн эмне кылабыз? Ошол ситуацияны жазабыз. Значит, сиздердин мээңиздерде ушул нерсе калса, сиздерде дагы ушол бар да, ишенбейчүлүк, мындай сомнение, өзүңүздөргө кандай десем, бир аз мындай артка тарткан нерселер да. Ошолорду эмне кылабыз? Жазабыз дагы, бул мен жөнүндө эмес. Бул менин кичинекей чагымда болгон, азыр менин жашоом такыр башкача деп. Өзүңүздөргө ишенимди арттыруу үчүн эмне кылабыз? Өзүбүздүн ийгиликке жеткендерибиздин баарын жазабыз да. Мектепте окуп бүттүңүз беле, канча деген сиздердин классташтарыңыздар мектепте окуп бүтпөй калган учур болгон, туурабы? Сиздер иштедиңиздерби? Азаматсыздар, канча жумуштарды арттырып келатасыздар, өзүңүздөрдүн жаныңыздарды өзүңүздөр багып, канчалаган немеден өйдөсүздөр. То есть өзүңүздөрдүн башкалардан отличие, өзгөчөлүгүңүз, өзүңүзгө кайсыл учурда ишенесиз, өзүңүздөрдү мактап дегендей да. Ошол кагаз айтат го, бумага все терпит дейт да. Бүт баарын ошол нерселердин баарын эмне кылабыз? Арттырабыз да, ишеним арттырыш керекпиз да. Вот азыр деле бир нерсеңиздер болбой атса, бир нерсе жасайын деп, бир нерсеге жетейин десеңиз, жете албай атсаңыздар, ошонун баарын кагазга жазып алып, ошол нерсени окуй бериңиздер. Мен колуман келет, мен чын эле мен азаматмын, мен кыйынмын. Сиздерге бул жылуу сөздөрдү өзүңүздөрдөн башка эч ким бере албайт да. Кээ бирлөр айтат, ата энем мээрими жетишпей алган, мени башка бирөө баккан, же болбосо көбүсү эле эмне чоң апа чоң атанын колунда өсүп, ата эненин мээримин албай калган да, көп эле да. Ошол мээримди кантип толуктайбыз? Ата энебиз жок азыр жаныбызда, же болбосо мурункудай кылып эркелете албайт. Бирок кимдин ата энеси бар болсо барып эркелеп, анан эң дагы бир ушул ата энеге болгон мамиледен ден соолугуңуз кандай, акчаңыз барбы дегенде үстөмдүк кылып сураган нерсе дагы эң чоң ошибка дейт да. Бул дагы закондорду бузат экен да, мындай иерархия закону деп мен дагы бир сабакта окудум. Ошол жакта айтат да, бул мындай сиздердин ата энеңиздерге ишеним жок сыяктуу да. Сиз наоборот дейт, барсаңыз, сиз канчага хоть 60 болсоңуз, ата энеңиз 80 болсо, сиз аны үчүн дагы эле 3 жаштагы 5 жаштагы баладайсыз дейт да. Мен деле кичинекей кезимде ошо папамдардын небереси бар эле, мен анда 17-18, мен 17 жашымда ата энем неберелүү болду. Анан ошондо папам айтып калчу эле да, ушул неберемен дагы кызым кичинекей көрүнөт мага депчи. Эркеси болгондон бул кичинекей болгондон ошон үчүн канча жашта болбойлу ата энебизге биз дагы эле кичинекей балабыз да. Ошолорду унутпашыңыздар керек. Сиздерди эркелетип аткан, жакшы сөз айткан, ушул нерселердин баарын жазып чыгыңыз. Даже ушул нерсени айтпаса деле көбү айткан эмес да. Көбү жакшы көрөм деген сөздөрдү айткан эмес ата энебиз, уккан эмеспиз ушундай сөздөрдү. Бирок ошону уккуңуз келеби, ошонун баарын жазыңыздар да. Ушул сөздөрдү сиздерге айтып аткан сыяктуу. Өзүңүздөргө качан ишенип өзүңүздү тапсаңыз, жана элементарный жумушту деле айтып атпайлыбы, өзүңүз сүйгөн жумушта иштесеңиз, значит сиз өзүңүздү таптыңыз да. Эгерде сиз сүйгөн жумушка барсаңыз, сиз ошол жактан мындай кайф алып ушинтип атсаңыз, сиз иштегендей деле болбойсуз да. Жумушка эмес, майрамга барган сыяктуу болуп, мындай выходной качан болот, качан эс алам деген болбойт, наоборот эмне болот? Дайыма ушу эс алып жүргөндөй эле боло берет да. 24 саат бою эс алып аткандай, 30 күн эс алып аткандай бир айдын ичинде да. То есть ошол сыяктуу мындай азартка кирип ушинтип иштегенде, ошону жумуш десе болот да. Анан күз күнүн маңдайында бул практиканы дагы сиздерге сонун Прыскуша Айповна айтып берип атат. Ушул күз күнүн маңдайына туруп өзүңүздөргө ушундай сонун жылуу сөздөрдү, кандай сөздөрдү уккуңуздар келсе, ошол нерселерди эмне кылабыз? Өзүгө айтабыз.
өзүңүзгө ишенип күнүгө эртең мен сага ишенем, сенин колуңан келет, мен сени аябай жакшы көрөм, дүйнөнүн эң бактылуусу сенсиң, эң сүйүктүүсү сенсиң деп жакшы комплименттердин баарын айтып өзүбүзгө эмне кылабыз, ишенимди арттырабыз да. Эгерде өзүңүздүн жан дүйнөңүздү, ички дүйнөңүздү таппай атсаңыз, өзүңүз башка бирөөгө кандай советтерди бере аласыз? Же болбосо өзүңүз дагы эле мындай бутуңузга тура албай дегенде не обязательно неме материальный жактан, просто өзүңүздүн ичиңиз мындай бушайман болуп атса, сиз балаңызга кандай тарбия бересиз? Же болбосо өзүңүздүн партнерлоруңузга кандай кеңеш айта аласыз дегендей да. Мисалы өзүңүз элестетиңиз, Бишкекке биринчи жолу келгендер бар, же болбосо мына Москвага биринчи жолу бардык. Красная площадь каякта экенин билбейбиз, туурабы? Бизден бирөө Красная площадь каякта десе эмне деп айтабыз? Вот ошол сыяктуу да. Эгерде өзүңүздүн жан дүйнөңүз ыйлап турса, кыжалып болуп турса, башка бирөөгө кандай тарбия бере аласыз? Кандай кеңештериңизди бере аласыз да? Ошондуктан эмне кылабыз? Өзүбүзгө ишеним арттырабыз. Өзүбүздүн үстүбүздөн гана өсүү, только өсүү. Эгерде өсүү жок болсо эмне деп коет? Болотодай, болотонун кыргызчасы сазга окшоп, жашообуз сазда бир жерде турбайт дейт жашоо. Не кылат? Или астыга тартат, же болбосо өсүү жол менен да. Сиз азаматсыздар ушундай таң атпай туруп, уже канчанчы күн, канчанчы жолу ушул ускорение кирип атасыздар. Бул уккан темаңыздар кайра уже башкача жагы менен, өткөндө приоритетти башкача уктуңуз беле, бул жолу такыр башкача болуп атат да сиздергечи. То есть көрдүңүздөрбү, каждый раз мен бир эле теманы канча жолу кайталасаң да башка жагынан берүүгө аракет кыласың да. Оюң уже мен сиздерге бергиче 2 ай өттү, 2 айда канча деген ой жүгүртүүлөр өзгөрдү да. Мына элементарный кечээ күнү эле айтып атпаймынбы, бир партнер менен сүйлөшүп атып, анан менде да ушундай сомнениялер болуп кетти да. Жолдошуңду 3-чү орунга кой деп ушинтип айтабыз го. Өзүң жумушуңа жолдошуң. Ошону коюш керек, койбош керек дегенде бир сомнениялар болуп кетти. Анан кайра алгыс мен отуруп иштегенде өзүнүн травмалары бар экен. Өзүнө атанын сүйүүсү жетпеген үчүн не кылган? Ушундай жолдошторго жолуга берген да. Ошону сиздер мындай ооруп калсаңыздар, же болбосо ушундай бир чече албаган сыяктуу, кандай десем, ситуациялар болуп атса, кайра ушул нерселер кайталанып атса, Кудай сиздерге мындай жакшы жолду көрсөтөйүн деп атат да. Ошону ойлонуңуздар. Эмне үчүн кайра эле мен ушундай опять наступаем на те же грабли деп коет го. Эмнеге ушундай болуп атат деген ойду ойлонуңуздар да. Ар бир нерсени анализдеңиздер. Анализ жүргүзүп туруңуздар да. Ошондо гана жашооңуз жакшы жака, жакшы нукка кетет да. Айтат го, идеалдуу ыңгайлуу учурду күтпө дейт да. Бул ыңгайлуу учурду эмне кылыш керекпиз? Өзүбүз создавать этиш керекпиз, өзүбүз жасаш керекпиз ошол нерсени да. Ошон үчүн ар бириңиздерге ыңгайлуу шарттарды түзүүгө только сиздердин колуңуздардан келет деп айтмакмын да. Өзүңүздөрдүн иштеңиздер, өзүңүздөргө ишениңиздер. Анан мен эң жакшы көргөн нерсем мен бар, Кудай бар. Кудай бар, мен бар да. То есть эмне кылабыз? Дайыма колуңуздан келбейт, ушул нерсени кыла албайм го дегенде эле өйдө жака эмне кылып коюш керек? Жүктөп коюш керек да. Интип жөнөтүп коюш керек да. Ошол нерсени эмне кылабыз? Кудайга ишенем. Ошого кой бердим. Мен ушуну каалайм, ушул нерсе болот. Калганын Алла Таала чечет да. Жолуңуздарды ачып бере берет. Ошол жол менен гана эмне кылабыз? Басып кете беребиз. Өзүбүздү дайыма вдохновлять эткенди, өзгө ишенгенди, өзгө ыраазычылык кылганды эч качан унутпайбыз. Дайыма өзүбүзгө комплименттарды айтабыз. Ыраазы кылганды дайыма айтам, кичинекей мороженосу да алып берип, өзүңүздөрдүн кылган ишиңиздерге ыраазычылык билдирип коюңуздар да. Мен да сиздерге ыраазымын. Ар бириңиздерге дагы бир сыйра ушул 1 саат бою 1 сабак өткөнү бир 2 эле сөз инсайт болсо, мен ошого сиздерге
ыраазымын да. Ошол нерсени кабыл алып, ошол нерсени эмне кылыш керекпиз? Дайыма жаныбызда алып жүрүш керекпиз да. Өзүбүздүн иштеп, өзүбүзгө комплимент айтып, баягы ыраазычылыкты айткам. Даже колдорубузга, буттарыбызга ким ушул сабактардан кийин бутун жууп, бутуна ыраазычылык айтып атат, барыңыздар да. Денеңиздерге ыраазычылык, сууга түшкөн сайын өзүбүзгө ыраазычылык, өзүбүздү ушул бутубуз канча немеден бери көтөрүп жүрөт бизди. Канча килограмм болсок дагы, канча жаш болсок дагы, ошо бутубузга, көзүбүзгө ушу ыраазычылык айтканды эч унутпайбыз. Азаматсыздар, ушу басып жүргөн буттарыңыздарга, ушу колдоруңуздарга, ушул денеңиздерге ушул ыраазычылык айтканды эч унутпаңыздар. Сиз канчалык ыраазы болсоңуздар, эмне болот? Сизге Алла Таала жолуңуздун баарын ача берет. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Динара эже, Дамира эже, Лазахаткан эже, кайра обратный связьтерге чыгып атканыңыздарга, ушул нерсенин баарын каждый раз ойлонуп, өзүнүн үстүнөн эле иштей берели. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.